китепке жете бер өзүмдү жеп атам. Sen tüyü salgan jokмун, sen başkalardan böyle tartırıp atmasın. Жоқ, біз өзі тартып атабыз, азаматтық тартып атабыз. Сіз жооп бериңиз, ким болосуз сиз? Жоқ, ким болуп иштейсиз? Жоқ, ким болуп иштейсиз? Sen ben tartmaydım. Улан Эгизбаевдин өлүмүнүн себеби такталганы калды. Бул боюнча видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Фамилияңыз ким? Кызматыңыз кандай? Yok sen işley ver doktor. Сиз тоскоол болуп атпайсызбы бизге тартканга? İşleyim. Моя боюнча ким жооп берет? Жооп берип болот? Я без комментарий. Эмнеге? Жок, сатылган деп күнөө коюп атасыз. Assalamu alaikum, урматтуу улуу кыргыз элим, кыргыз жерим. Мен азыр Новосибирск областынын Новосибирск шаарында кармалдым. Мени кармап азыр бул жактан оперлер кармап кетти. Во-первых, во-вторых, бунун артында тиги Райым миллион турат. Райым миллион бүт барын кылдырып атат. Мен дагы ошо Райым миллиондун Улан Эгизбаев боюнча ошо боюнча көргөнүз менен берип деп чечейин дедим. Ал бул мынтип мени кубалап, ушинтип каматып, мени жок кылган аракет кылып атат. Ошон үчүн урматтуу Канчыбек Кыдыршевич, өз көзөмөлүңүзгө алың. Чисто мен өзүм ага көргөзмө берем. Бул мени жок кылган аракет кылып атат азыр бүгүнкү күндө. Конечно, жок кылат да, буда акча бар, кол узун, Сайматини жок кылган. Сайматидан кийин тигилер жок кылды. Так, мен милиция кызматкерлерине ишенбейм. Буну тергөөнү мага доматты коюп алып кетебиз деп аракет кылганы бүт бардыгын ошо через заказной алып кетип атышат, мени жок кылыш үчүн. Ошон үчүн мен милиция кызматкерлерине ишенбейм. Урматтуу Канчыбек Кыдыршевич, МВДга КМга алып тергеңиз, бүт барын ошондо ачык айкын айтабыз. Ошо менен вообще милицияга ишенбейм. Бул Райым миллион менен милициялар табакташ. Кашык каныбыз калганча эл үчүн иштейбиз деген таризде ант беришти. Бирок эл үчүн ак кызмат кылууга алардын билими, тажрыйбасы жетиштүүбү? Ант беремин. Ант беремин. Негедир ушул улан сезди окшойт да ошол күндөрдө. Чындык дегенде чыркырап, жалбырттап кээде ошол ар бир иликтөөсүн жасаганда кызыл чеке болуп талашып, мен муну чыгарам айтмайынча кое албайм деп кээде. Өзү тартып атабыз, азаттык тартып атабыз. Сиз жооп бериңиз, ким болосуз сиз? Жок, ким болуп иштейсиз? Ишибизге тоскоол болуп атасыз. Кимсиз сиз? Атыңыз ким? Фамилияңыз ким? Кызматыңыз кандай? Ошол күнү болжол менен саат 11ден өтүп калган эле. Мына ошондо Уланбек Эгизбаев өзүнүн жубайы Сапаргүл 3 түнө эс алган Акун пансионатын өткөрүп берип, рюкзактарын көтөрүп регистратордон чыгып кеткен. Ошол кезде Уланбек Эгизбаевдин жубайы Сапаргүлдүн 6 айлык боюнда бар эле. Эс алуу дагы аяктап калды. Уланбек Эгизбаевге эс алуу аябагандай жаккандыктанбы же чындыкты чыркыратып жүрүп аябай чарчагандыктан байтор эмнегедир кеткиси келбегендей абалда. Мына ошондо Уланбек Эгизбаев өзүнүн сүйүктүү жубайын бир карады дагы. Бишкекте күн мээ кайнаткан ысык экен. Мен дагы бир аз сууга түшүп алайынча. Сен жээкте эс алып олтура тур. Андан кийин Чолпон атага барып, балыктын этинен тамак жеп алып, күн салкындай баштаганда эле жолго чыгабыз деп кайрадан сууну көздөй кайтып кеткен. Саат 12:44. Уланбек Эгизбаев өзүнүн Facebook баракчасына мындай деп пост калтырды. Скутердин 5 мүнөттүк жаракысы 5. Урматтуу туугандар, эл мырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Уланын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оору алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, эл мырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат. 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук сиздерден, барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мукамбек П деп чыгат М-банк, ошондой эле Сбербанк Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар. Россия өлкөсүнөн которгондорго 500 сом экен. Бул 15.000 сом айлыкка иштеген адамдын бир күндүк маңдай тери кымбат эмеспи деген посту жазып калтырды. Саат 12:44, 13:04 чамасы болуп калды. Уланбек жээкте өзүңөр көрүп тургандай пансионаттын Пирс тарабында жүргөнүн байкоого болот. Окуяны улантуудан мурун мына ошол мезгилде так ушул камераларга тартылып калган видеолор көтөлө. Пансионаттын көл жээгинде тиешелүү жерлеринде
Ал кезде видео камералар коюлбагандыктан Уланбектин сууга түшкөн маалы өтө алыс жайгашкан камерага түшүп калган. Бирок камерадагы убакыттар так эмес. Пансионат жетекчилиги камерадагы убакыттар так эмес, 10 мүнөттүк айырмачылыктар бар экенин айтты. Камерадагы саат боюнча Уланбек пирс тарапта сууда басып жүргөнү тартылган. Эл чындыкты билсин. Saat 13'ten 53 мүнөт өттү. Уланбек Эгизбаев бери карай жакшынакай келип ата эле бир маалда күтүүсүздөн анын денеси көрүнбөй колдору чабалактай баштаганын байкоого болот. Saat 13:57:15 секунд өттү. Чабалактап аткан улан сууга кирип кеткендей болуп көрүнбөй калат. Saat 13'ten 57 мүнөт 50 секунд өттү. Пирстен суунун башка тарабындагы кишилер жардамга келатат. Saat 13'ten 59 мүнөт өттү. Бир нече киши Уланбекти суудан жээкке көтөрүп баратышат. Saat 14:00:17 секунд Уланбек жээкке чыгарылат. Алысыраак эле да. Бардым, андан тигилер болсо тияктан секирдим. Башында мындай чогуу эле бараткамсаң, мен кичине артка кайттым да баягы баллонду алыш үчүнчү. Тигилер менен биринчирээк жетип калышты. Эки бала чоңураак балдар. Анан алар алып келип чыгарып келди. Улам ошо жакта эки көбүрөөк болуп турган жерлерде го дейм. Анан мен маяктан кошулуп туруп эле, анан ушу без сознания экен да алчы. Алар жетти, а мен жардамдашып алып чыгып кеттик, үчөөлөп көтөрүп чыгып кеттик. Анан тиякка барып жактырып койдук да, ошондо без сознания болчу бирокчу. Эл чындыкты билсин. Ички иштер министрлиги экспертизанын корутундусуна таянып, журналисттин өлүмүнүн себебин жарыялаганы менен коомчулукта окуянын кырсык экенине ишенбегендер көп. Уланбекти кимдир бирөө буттан тартып чөктүрүшү мүмкүнбү деген суроону суучул адистерге да узаттык. Элдердин айтышы боюнча водолаз тартып кетти дегенде эми биз суунун астында кандай анын бутун карамак белек, мынтип карап турган, бул анык эмес экен, бул мунук эмес экен деп ар бир мындай издеп чыгабыз же кандай биз түшүнүк. Сууга киргенден кийин суунун астында жол жок. Мына түз барасың, могул жерде могул турат деп андай жок. Сен сууга киргенден кийин өзүңдүн немеси менен ориентириң менен ар кайсы жакка кете бересиң. 768-сандагы корутунду 36. Эксперт Эрмек Максутов Уланбектин сөөгүн иликтөөнүн башында турган. Ал Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун 3 адисинен турган комиссия сөөгүктү союуга катышканын билдирди. Бирок Максутов менен Ички иштер министрлигинин маалыматы эки ача болуп чыгууда. Ички иштер министрлиги буттагы тактар өлгөндөн кийин пайда болгон десе, эксперттер анын кандай так экенин аныктоого мүмкүн болбоду деген тыянак чыгарышкан. Бул снаружи дагы даже бирдеме тип мындай болуп мындай болуп постоянно эмнетип калса дагы, если даже сыртынан эчтеке көрүнбөсө, микроскопист кургунда караганда эң жогорку катманда дагы повреждение болсо, аябай увеличение да көрүнөт. Ал жерде физиологический процесс эч кандай сыртынан дагы жаракат жок да. Ошентип Ички иштер министрлиги маркумдун бутундагы тактар ал өлгөндөн кийин пайда болду деп айтканы менен эмнеден калган так экенин тактап бере элек. Азаттык өз иликтөөсүндө Уланбектин сөөгү пансионат жээгинен кандай замбил менен ташылганын жана буту кандайдыр бир материалга тийиши мүмкүнбү деген суроого да жооп издеди. Тез жардамдын фельдшерлери маркумду медициналык замбилге салып, 10 мүнөткө жетпеген убакта ооруканага алып барышып, тез арада эле моргко жеткирип коюшкан. Ак халатчандардын бири дагы буттагы тактарды байкабаганын белгилешти. Моргто иштеген жападан жалгыз эксперт дагы аны кийин көргөн. Ички иштер министрлиги айткандай, буттагы тактар Бишкекке жеткирилген маалда болгон десек, аны жакын санаалаш достору Чолпон атадагы моргтон байкап отурушат. Айта кетүүчү нерсе, Бишкекте сөөгүктү иликтөөнүн алдында тартылган сүрөттөрдө Уланбектин дал тарабында дагы сызык так калганын көрдүк. Эксперттин айтымында, бул тактар Уланбектин сөөгү салынып келген жууркандан калган. Адам каза болгондон кийин кан айлануу токтоп, ушул сыяктуу тактар кайра жанданбай, ошол бойдон калат деп түшүндүрдү эксперт Эрмек Максутов. Анан адам каза болгондо эсиге карап турсаң, буту все время эки жакка карап турат. Анан биз бул так кайда, эмне так, если бул повреждение болгон болсо, бул жерде наружный какой-то бир адамды эле катуу эле кыз кишини же бирөөнүн колунан катып алып чык эшикке деп андай эмнетсе, бул жерге көк алалар түшүп калат да, потому что со стороны сила болуп атат да. Ошон үчүн
көгөрүп калды. Анан тиги келгенде төшөктү карадык. Потому что именно бут мондай жаткан жерде, мына касас эткен жеринде да, эмне мындай болгондо эки жак именно ошол жаткан жери менен касас эткен жерлер да именно онун артында. Уланбектин бутундагы тактар экөөндө тең окшош. Анын өлүмүн иликтеген тергөөчү Айбек Сегизеков согончоктун үстүндө кызыл ашыктын жанындагы тактардын узунун 5 сантиметр, туурасын 2 сантиметр деп ченеген. Ошондо денесинен кандайдыр бир нерсе таптыбы? Тап, чийик бир нерсе. Эмнелерди байкады ошол жерде? Жок, ошо байкаганда жанакы эле 2 тап, анан мойнундагы таптар, калган башка эч кандай эме жок. Жарык эмелер жок болчу да. Узундугу 5, тууасы 2 сантиметр болгон такта. Эки бутунда тең. Эки бутунда окшош. Бирдей размердеби? Почти бирдей размерде болуп атат ошо. Ал ошо судмедэксперт эмне деп айтты эле? Эми ал судмедэксперт гистологияга жиберип, ошонун негизинде бул заключениени алып атпайбызбы? Азыр сизерге айтпадымбы заключениянычы? Аныктоого мүмкүнчүлүк болбойт деп чыгарып атат эксперттер. Милиция алгач Уланбек сууга чөгөлдү деди Айтор, окуянын чоо жайын өтө жай иликтеди. Коомдогу маалымат каражаттарындагы дүрбөлөң түрткү болду. 3-4 күн өткөндөн кийин гана кыймылдап, пансионаттагы видео тасмаларды алып иликтей баштаганы белгилүү болду. Тергөөчү Айбек Сегизеков канча күбө, кайсы күнү суралганы, шек жараткан жагдайлар эмнеге аныкталбады деген соолдорубузга так жооп бере алган жок. Точно айтсаңызчы? Жок, мен точно айта албайм азырча канча да. Жок, анын түшүнүгүн окудуңуз да сизчи? Бат эле келдим деп атат, эми канча минут, канча секундта келгеним беле, бат эле келип деп атат, айтар менен чак деген. Эми силер өзүңөр деле барып эме жүрбөдүң, алыс эмеден жана эмеден бер жакка чейин келгенде канча бат эле келет, бош келип көрдүм, ошо бат эле келди. Жаткылган жеке чейин чуркап келген аралыгы канча болорун байкап көрдүңүздөр, ошо өзүн чуркап. Өзүн чуркатып текшерип көрөлүк биз, ошо азыр тергөөнүн аркалыгында жана текшерип көрөлүбүз. Канча убакытта келдиңиз? Тез эле келдим деп өзүнүн эмесинде айтып атат, түшүнүмөчү. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Анын аркасынан абдан көп комментарийлер чыгып, арасынан бир комментарийди окуп калдым. Улан, биз сени азыр деле мактап атпайбызбы? Эмнеге антесиң, акта караны кара деш керек деген сөздү угуп, өзүмчө бир ичимен түпөйүл болуп калгам да. Анан Facebook'tu карасам, эс алып суранып кеткен эле. Анан скутер кымбат экен, жөнөкөй жарандардын айлыгы жетеби деп эле жазып отурган. 12:44 болчу саат. Анан эле 1:30 кабар келди, ушинтип сууга чөгүп кетиптир деп эч ким ишене алган жокпуз. Facebook'тардын бардыгы каяктан укканын билбейм, баары жазып атышты. Эч ким жеткичекти ошол жерден реанимациядан чыгарбаса экен, тирилип калабы деп күтүп аттык. Бизге улан эч качан өлбөчүдөй сезилчү. Отко күйбөчүдөй, сууга чөкпөчүдөй, чындык дегенде чыркырап, жалбырттап, кээде ошол ар бир иликтөөсүн жасаганда кызыл чеке болуп талашып, мен муну чыгарам, айтмайынча кое албайм деп, кээде улан кой, кээде андай дагы болбойт, мындай кылып берели десек дагы чыркырап Прагага чейин чалам мен деп, ушинтип атанан талкуулашып атып чыгарчыбыз. Жакшынакай болуп келаткан жумада отпускага кетмек. 4-күнү келип эс алып келе калайынчы эже деп. Көңүлүнө карап жиберип койбодумбу бирекем ай. Жиберип эле койбой деп кечете бер өзүмдү жеп атам. Жок, сен тыюу салган жокмун, сен башкалардан келе тартырып атпайсыңбы? Жок, биз өзүбүз тартып атабыз, азаттык тартып атабыз. Сиз жооп бериңиз, ким болосуз сиз? Жок, ким болуп иштейсиз? Жок, ким болуп иштейсиз? Сен мен тартпайлы го. Жок, анан эмнеге тыюу салып атасыз? Биздин ишибизге тоскоол болуп атасыз. Ишибизге тоскоол болуп атасыз. Кимсиз сиз? Атыңыз ким? Фамилияңыз ким? Кызматыңыз кандай? Жок, сен иштей бер деп атам. Мен сиз тоскоол болуп атпайсызбы бизге тартканга? иштей бер. Моя боюнча ким жооп берет? Жооп берип коелу. Я без комментариев. Эмнеге? Жок, сатылган деп күнөө коюп атасыз. Он никто, чтобы я отвечал перед ним. Жок, буякта адам барбы жокпу эки жерде? Проверяйте, пожалуйста. Кандай биз текшерүү? Силер тебе надо или мне надо? Айтпачы. Если он говорит, если он здесь... Бияк жетекчисиз. Жок, мен жетекчиси бүгүн болуп келдим бияка, сизге айтып атам. Буга чейин иштептирсиз. Буга чейин 2016 кеткен. Ага бүгүнгө чейин эмне болгон мен биякта билбейм деп сизге түшүндүрүп атпаймынбы? Буга чейин тарттырбай аттыңар. Что, без телефона?
Байке, бизден сурайт, жашыргылай эмне бар буякта? Шуныңыз киресиз, кирбейсиз, кое турбай. Сиз кимсиз? Байке, биз өзүбүз деле сурап алабыз, сиз эмнеге киргизбей жатасыз? Интервью береби, бербейби сурайбыз да, бербесе кетебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Денсаулыктар жакшыбы? Киргизбей жатып. Байке, сиз ким киргизбей аткан буякта? Ким жаңы эле кызматкериңизби сиздин? Юрист. Көр казган кызматкерлердин нааразылыгы тегин жерден чыкпаптыр. Алар көрүштөндөгү коррупциялык схемаларга буга чейин да жетекчи болуп иштеген Чыңгыз Апасовду жана бирикмер Ренат Макеновго, мэр Ибраимовдун өзүнө суроо узатууга мүмкүн болду. Кайсы жерден? Ошо биздин суроолорубуз бар, жооп бербейсиз кагазын негизинде. Түшүнө кечигип атам. Качан бере аласыз? Убактыңыз качан болот? Секретардан сурабы? Жооп берип койбойсузбу? Азаттыктан улан менен бир сурообуз бар эле сизге, жер боюнча. Жооп берип коесузбу сурооңузга? Жооп берип коеюн. Эми ал ачык айкын өтө турган конкурс, анын баары электронный порталда чыгат. Азаттыктын жалпы жамааты учак кырсыгында каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт жана кырсыкта жараат алгандардын тез арада сакайып кетишине тилектеш. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. 39 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгынан 10 күндөн ашык убакыт өтсө дагы кандуу жүктүн кимдерге таандык экендиги жана учактын чындап кайда баратканы табышмак бойдон калууда. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Бул креслонун баасы 1200 евро. Ал эми бул жыгач мамалардын ар бири 1137 евродан. Ал эми бул эки аттын ар бири 14000 евродан бааланган. Бул Европада эмес, Кыргызстандын тарых музейи үчүн сатылып алынган эмерек жабдыктар. Саламатсызбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасы. Менин аты жөнүм Улан Эгизбаев. Алдыдагы жарым саатта тарых музейине сатылып алынган эмерек жабдыктардын чыныгы бааларын жана аларга кимдер жоопту экенин иликтейбиз. Аягына чейин биз менен болуңуз. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.